36 параграф оптикалык кванттык генератор жана лазер. Лазердин келип чыгуу тарыхына айтып кетсек, ал 1917 жылы Альберт Эйнштейн тарабынан жарыктын атомдору тарабынан аргасынан нурдануусун алдын ала турганын айтып кетип, ошо боюнча биринчи жолу ачкан экен. Андан кийин 1940 жылы советтик физик Фарихат аргасыз нурданууну угуп алыш үчүн электромагниттик толкунну күчөтүүнү көргөзгөн экен. Ошондо алып чыккан. Лазердин ойлоп табуучулары негизги 3 ойлоп табуучу болған. Алар 1954-жылы 1,27 сантиметр болгон толкун узундагы микро толкундарды радио толкун генераторун түзүүгө пайдаланган. Ал ушуларды натыйжасында 1963-жылы Нобель сыйлыгына ээ болушкан экен. Нурдануунун 2 түрү бар экен. Өз алдынча аргас деп. Бул өз алдынча деген дүлүк атом төмөнкү деңгээлге өз алдынча өтүшүндөгү нурданууну айтат экенбиз. Ал эми аргастан дегенде дүлүк атомдорго электромагниттик толкун таасири астында нурдануу айтат экенбиз. Лазерден бул латын тилинен алган сөз экен. Ал кыргызчасы ANJJK. Муну чечмелесек, аргасыз нурдануунун жардамында жарыктын күчөшү деп түшүнөт экенбиз. Лазер же башкача айта калышка кванттык оптикалык генератор бул жылуулуу химиялык электр магниттик талаанын энергиясын же башка лазер менен өзгөртүп туруучу түзүлүш болуп эсептелет экен.